Oyun erежесинде мыйзам. Мыйзам. Ошолорду oyun бүткөндөн өзгөртүп атпайбыз. Анан биз аларды өзгөртүүгөн кийин анан ал эмне болот? Ал мыйзам болуудан калат. Ошол бийликке эгедир болгондордун үч нерсе керек экен. Үчөө бирдей керек экен. Акыл, билим, интеллект, абийир, анан жоопкерчилик. 90-жылдардагы көрүнүштү биз сактап калганбыз да. Ошондон кете албай жүрөбүз. Демократиядан түшүнүктү бузуп алдыкпы? Анархияга айлантыкпы? Ахлакка айлантыкпы? Кыйкылма көчөгө кыйкылма. Так. Бобулардагы чоң өзүнүн жакшы миссиясын аткарды. Ушу азыркы чакырыш кайсы дейсиз? Жок, анткени алар кантип эл өкүлү болбош керек экендигин. Бул жагын кошулабыз бизге. Арбаңыздар, урматтуу бизди көрүүчүлөр, 120 көрсөтүүбүздүн кезектеги мейманы Алмаз Кулматов, тарыхчы жана мен сизди жаңыча бир тарых терминдик түшүнүк менен айткым келет да, тарыхчы дегенде дагы коом таануучу депчи, биз коомдук ишмер деп көп айтып атпайбызбы? Анан сиздин публистикалык эмгектериңизден улам, коомдун баягы этно психологиясын, этно өзгөчөлүгүн, этно бир кандай десем, баалуулуктарыбызды дайыма даңазалап келатасыз. Кыргызга шек келтирген жерден дайыма коргоо мындай публистикаларыңыздачы ошону жакшы аргументтештирип, ошондон улам биз 120 көрсөтүүсү бир гана саясатчылар эмес, ошол коом таануучу катары философиялык өзөгүнө токтолсок, эл өкүлү деген түшүнүктүн өзү кандай болуш керек эле? Абдан терең түшүнүк да, бул эми эл анан элдин өкүлү. Бул мойнуна оз үйпө жүктөлгөн, ошол оз үйпөсүн түшүнгөн, эл ошону өкүл деп дайындап шайлап алган. Эл менен бийликтин ортосуна бирден бир органда көпүрө болот. Бийликтин жогорку органы болуп эсептелинет. Ошол бийликтин туткасын кармагандар да. Туткасын кармаган, ошол туткасын ошо эл берген тутканы кармагандар да. Мыйзам чыгаруу институтту табыштап берип атат да, эл өкүлү деп табыштап берип атат. Биз менин өкүлүм деп ага өзүнүн укуктарын өткөзүп берип атпайбы? Орусча айтканда делегировать этти да. Анан эми жанагынча калктын санына эмес, канча калк болсо ошончонун баары келип алып эле маселе кое албайт да. Ал ошолордун маселеси. Элдин атынан барган киши. Ошону электен өткөзүп, боюна сиңирип, ошонун тамырын кармай билип, анан ушул маселе актуалдуу экен. Келечекте ушул мен өкүлү болуп аткан элге ушул маселе, ушул көйгөй, ушул багыт, ушул нерсе ылайыктуу экен, ылайыксыз экен. Анын кызыкчылыгына шек келет экен, мүдөөсүнө шайкеш келбейт экен деп болбогон маселеде четке кагып ага жол бербей, алдын ала болжоп, ал маселе чыгып кыйкырганда эмес, ага чейин ошо элдин айтып атпайбызбы, кыргызда сөз бар да, тамырын кармап дегендей. Тамыр чогулууга тийиш да. Бийлик деген эми ал жанагындай бүү бакшы деген маанисинде эмес. Элдик медицина маанисинде эмес. Күрөө тамырды кармап, ошол коомдун каяка баратканын, эмнени көксөп атканын, эмнени мүдөлөп атканын, эмнеге умтулуп атканын, эмне кандай окуя болуп атканын, бул окуянын генезиси кандай келип чыгышы, кандай таасир этет элге деп ошону болжоп билип, баамдай алган, ошол көзү жеткен адам, анан ошол миссиясын түшүнгөн, анан миссияны аткарууга жөндөндүү инсанды, адамды биз эл өкүлү деп атоого тийишпиз. Эл өкүлүнүн мындай жалпылаштырып алгандагы мааниси ушундай болууга тийиш да. Негизи биз каалаган, көксөгөн, умтулган жана болсо экен деп идеал туткан да. Анан эми эл өкүлүнүн мына тарыхтан алалы. Эл өкүлү дегендерде биз абдан ал турган мынакей кечээинки совет мезгилин алалычы. Ошол мезгилинде эл өкүлү деген кандай бийик статуска, кандай бийик даражага, кандай бийик мааниге, терең мааниге, анан кандай образды келбети бар эле. Аны аябай даярдап элдин арасынан, ал жана сындап жүргөн советтер союздун убагында деле эл өкүлү дегенде депутаттарды шайлаганда албетте жанагындай сетка деп коюшат эми тарыхчылар, саясаттануучулар КПСти талкалангандан кийин анан аныктап мынакей номенклатура болчу, анан эл шайлаган эмес деп. Бирок ал элдин өкүлү болгондо чындыгы менен элдин катмарларынын өкүлү. Бирок коммунисттик партияны идеалдаштырбайлы? Жок, идеалдаштырган жокмун. Ошондо дагы деп атам. Ал эми андан мурун болсо жанагындай элдин арасынан сурулуп чыгып, элдин мүдөөсүн чагылдырам дегендер, бул эми дүйнөлүк парламентаризм практикасында ошол шайланган депутаттар эл өкүлдөрүнүн шайланып келүү,
эрежеси болгон. Ошол эреже сакталган. Анан албетте шылдындап айтып жүрүшөт, эл эл кызыкчылыгын ойлойт, саясатчы шайлоону ойлойт деп. Бирок ошо шайлоону ойлоонун өзүндө дагы кокуй мен элдин эгерде мүдөөсүн аткарбасам, ушулардын умтулуусуна, кызыкчылыгына шайкеш дал келген иштерди аткарбасам, эртең менен шайлабай коет деп, ал өзүнүн имиджинен, беделинен, кадырынан, баркынан миссияны аткарууга жарамсыз болуу, атка конуудан качып, ошондон улам жана өзүнүн милдетин так аткарууга умтулганда, үйрөнгөн, окуган, аракеттенген, ар кандай топтор менен, өзүнөн башка өзүнүн коллегалары менен, өзөңгүлөштөр менен кызматташкан жана оюн даана ачык так билдирип эл алдына чыга алган, сүйлөй алган. Эл өкүлү деген түшүнүктүн өзү баягы кыргызча жалпак тил менен айтканда эл жакшылары, эл каймагы болуш керек эле да. Өкүлүн албетте жамандын өкүлү шайлабайт да. Жамандын өкүлү шайлабайт. Мына өкүл деген кандай элдин өкүлү болуп, мамлекеттин элдин өкүлү болуп тышка байланышта. Элдин өкүлү болуп ички процесстерде ушунчалык кайсы бир топтун, катмардын, калктуу конуштун өкүлдүн атынан келип атат да. Анан ал өкүлдүн атынан келип аткандан кийин ал ошол артындагы мойнуна жүктөлгөн миссияны так, анан артында калдайган калың журттун кызыкчылыгын, мүдөөсүн аткарууга жөндөмдүү экенин далилдеш керек да. Мына ушул маселе өзөгү ушунда жатып атат да. Ал эми ал шайланып калгандан кийин албетте эл өкүлдөрү деп аталып атат, эл өкүлүмүн деп атап атат өзүн. Эл өкүлү деп биз кабыл алып атабыз, бирок капшыктыгыбыз чыкпай атат да. Ушуну шайлап алдым эле деп. Мындай болуп атат да, ушеке бизде соңку мезгилдерде, соңку 30 жылдык тарыхтын ичинде биз байкап атабыз, кыргыз эли, кыргыз журтчулугу абдан акылман, көргөч эл. Бирок эмнегедир бир феномен бар, социалдык психологияда мунун деле мындай мыйзам ченемдүү түшүнүктөр менен келет, манипуляция общественного сознания менен эл тандоодон эркин эмес, коомдук пикирди мындай бурмалап кетип, анан эл муктаждыктан эркин болбогондуктан шайлап алышат дейт да. Шайлоонун астында жанагы гипноз, сугестия, ынандырган, ишендирген бир ыкмалар бар да. Минтип болсо эле шайлоонун астында көчөңкү сөгүп аткан, биз абдан элжи көргөн нерсени шайлоонун астында көпчүлүк шайлоочулар эмнегедир аң сезими тагыр бурулат дагы, ошону шайлап алат. Шайлап салат да. Анан шайлоо бүткөндөн кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин анан кайта жанагы гипноз минткен сыяктуу эле, анан кайта көз ачылат да, анан кыйкыра баштайт. Мен ушуну шайладым беле. Ушу мени алдап кеткен турбайбы? Сен тандооң кандай, каякта болду? Сен ошол мезгилде акыл эс менен шайладың беле? Эмнеге шайладың эле деген суроону бергенде, ага жооп таба албайт. Албетте адам өзүнүн кадамын актагысы келет. Кемчилигин актагысы келет, өзүн жакшы көрсөткүсү келет. Анан тигил бул шултоолорду айтыш мүмкүн, бирок тандоо өзүндө болду да. Ошол буту менен басып барып бюллетень салды да. Добуш берди да. Тандады ошого. Ошого кол көтөрдү. Ошого макул болду, ишенди. Анан ишин бартын рациональный, акыл эске салынган болуш керек. Анан сиз эмнесин айтып атасыз? Кыргыз эли акылман эл депчи. Пулуң болсо кулуңмун деген аң сезим. Эми ошол мезгилде жанагындай социалдык психология менен түшүндүргөндө бул жанагындай коллективный бессознательный деген болот. Так, ошол мезгилге жанагындай деңгээлге түшүп кетет да. Бул мына популисттик нерселерди айта баштайт. Ынандырат ошентип элди. Элди мындай бир коомдук аң сезим манипуляциялайт, мындай бир бурмалайт. Ошону жетегине алат. Анан ошондой деңгээлге түшүп кетип атпайсыз. Бул эмне үчүн жанагындай коомдук асыл идеалдарга шек келип, алардын баркын кетип жерге оонап калган мезгилде, же айылдан алыс кубаланып калган мезгилде, же босоодон ары сүрүлүп калган мезгилде төргө, бийик дөбөгө жанагындай бир нерселер же, мына фашизм. Фашизм. Алар мындай бир абдан кабыл албай турган, адамзат кабыл албай турган идеялар, бирок ошол Герман немис коомчулугу аябай сүйүнүп, ала канча ал эмес Италия, Испания, Япония цивилизация жараткан элдер ошого ынанды да. Анан толпа, масса толпага айланат, топко. Башсыз, ээсиз, жетеленме топко айланып калат ба? Бул бизге гана мүнөздүү эмес, ошол философия жараткан элдер да, цивилизация жараткан эл. Анан эле чууп түшүп эле, күрүгү түшүп эле, анан чөкөт андай чурулдап эле, анан көзүнө ошол гана образ көрүнүп,
ошол Гитлерге башын байлап берип, ал эми деле башын көтөрүп келет баягы. Ал Россияда башын көтөрүп калып атат. Ошол Европанын өзүндө ошолордон запкы жеген элдин өзүндө баш көтөрдү, анан кийин атпай. Анан эми буну коллективдүү деп Юнг, Фрейдтер айткан, психоаналитиктер айткан. Аны биз советтик окуучулар бизден улуу муундар аябай таанып, жектеп келишкен. Бирок анын чындыгы мына шайлоо сайын бизде көрүлүп атпайбы? Жа Хасеворти кассетинде айткан бар. Хасеворти кассетте аябай айткан. Массанын аң сезимин айткан аябай. Биздин массанын аң сезими менен ойногон фокустар абдан көп да. Шайлоонун өнөктүгүндө байкайсыз. Көкпөр уюштурушат, дасторкон жайышат, башка спорт элдин көңүлүн алуу, ырчы чоорчуларды алып барышат. Ушу менен чоң упай топтогон саясий топтор эмнени чечет парламентте? Ал саясий топтор чече албай калып атпайбы ал жок? Чече албай калып атат да, өзүнүн миссиясын аткарбай калып атпайбы? Жана сиз экөөбүз жана буга чейин кеп кылып аткан бийик миссиясын, мойнундагы кымбат вазыйфасын аткарууга жөндөмсүз болуп атат. Анан натыйжада эмне болуп атат? Натыйжада бийликтин куту качып атпайбы? Эл өкүлү болсо боло берип турбайбы? Эл көрдү да. Көчө тигин тоокат кылып жүрдү эле. Анан бир аз Сыйман менен да жолдош эмес болчу, таза ага эмес болчу да. Анан мыйзам менен да каршы жүргөн адам эле. Муну кантип баяган эл билет. Алар азыраак башка чукагыраак элбиз. Саныбыз аз дегеним да. Анан да бурмалап ишпесин. Саныбыз аз. Анан көрүнүп турат. Бул макалдар бар да, кыргыздар баягы турмуш тажрыйбасы менен билбейт деп уру кылба укпайт деп ушак айтпа деп. Анысы кандай тереңдеп да айтып койсоң, катуу да айтып койсоң болот. Киши барда оозуңду тыйгын, киши жокто колуңду тыйгын дейт. Бирок ошол киши жок экен деп колун тыя албай, колу туткак, мындай кармап алуу, жулуп алма, рефлекси күчөгөндөр жана телекүлүү болуп шайланып калгандан кийин боло берет турбайбы? Мен эмне үчүн болбойт экен? Мен деле ошондой байлык топтогом. Бул ошол экөөбүз чогуу жанагынтип жолак ачып, урдай качып отуруп байыганбыз. Мен да болом, менин балам да болсун, менин иним да болсун, менин классташым да болсун, менин партиям да болсун деп анан кийин жанагы бийликтин куту качып атат да. Сакралдуулугуна шек келип атат. Анан элдин ишеними кайтат ол жеке. Анан эл өкүнү ишенбей калат. Ошол аркылуу жалпы бийлик ишенбей калат. Сөзүң соозуңузда эл канчалык үмүтү сууган менен деле бирок ак караны жакшы жаманды ажырата албай атпайбы? Мурдагы эле урууларды, коррупционерлерди, бандиттерди кайра эле добуш берип атат. Кайта эле добуш берип атат. Элдин сынчыл ой жөндөмүн канткен өстүрө алабыз? Эми элге айтыш керек, түшүндүрүш керек. Мына ошон үчүн сизди элге айтышыбыз керек, элге айтышыбыз керек. Анткени бул биздин жашообуз үчүн, биз жашообуздун өзүбүздүн өлкөбүздүн өзүбүздүн тагдыры үчүн, өлкөбүздүн тагдыры үчүн, үй бүлөбүздүн тагдыры үчүн, мамлекетибиздин тагдырыбыз үчүн өзүбүз жоопту экенибизди сезишибиз керек да. Биздин ошол жанагы шайлап атканыбыз менен, кайдыгердигибиз менен жанагындай окуялар болуп атса унчукпай карап турбайсызбы? Тебелей берсин, тепкилей берсин. Бул биздин ыйык туткан, бийик туткан асыл нарыктарды айырбаштап соодалай ийсин. Мейли ошонсо ошо мага жакшы болсо болду деп, эч качан жакшы болбойт деп. Анткени ошол шайлоо өзүнүн турмушуна кайта келип тийише турганын, ошол шайлоо ошонун турмушун аныктай турганын, ошону өзүнүн көзөтүп кетсе дагы баласынын турмушун аныктай турганын коом муну айткандан ташабашыбыз керек. Ал ошол бекем сезүүгө тийиш. Анткени ал бул декаденс да. Декаденс. Анан экинчиден сиз айтып калдыңыз, жакшы козгоп калдыңыз. Ар бир муундун Ортегага айткан өзүнүн миссиясы болот. Тарыхый миссиясы болот. Ошол миссиясын, ошол милдетин түшүнгөн муун гана тарыхты алдыга жылдырып, жакшы натыйжага жетет. Миссиясынан безерлик кылгандар дезертир сыяктуу. Ошону түшүнбөгөн эл ал жеңилет. Анткени ал башка элдер муну карап турбайт да. Төө кербендин артында илкип бараткан жармач төө качан алдыга чыгат? Качан гана кербен тескери бурулуп, кайта артка кайтса, ошондо жанагы артта илип бараткан төө алдыга чыгат биринчи болот. Туурабы? Ал кербен эч качан жолунан кайтпайт, ошо алдыга кете берет. Тиги артына илкип кете берет. Бирок биздин интеллектуалдарчы ошо сиз айтып аткан иликкен баскан төөгө окшош болуп атпайбы? Көчтүн артында болуп атпайбы? Көчтүн артында болуп атабыз. Элди дагы ошо көчтүн артында кармагыбыз келип атат.
мына биз дагы мына ол жерге сен да күнөөлөсүң, мен да күнөөлөмүн, баарыбыз күнөөлөбүз. Чогулуп туруп ошону анан айтышыбыз керек. Жалтанбай, тартынбай, анан элге чындыктын сөзү менен. Эл акылман. Мына ол жерге көрүп атасың, эл аябай эле иштеп атат, жанталашып атат. Кээде ушул тоскоолдук кылып алачы, бийликтегилер дегенге чейин жетип атат да. Жайыбызга койгулачы. Анан оюн эрежесин ойноп аткандар. Мына мисалы үчүн волейбол ойноп атабыз, гандбол, кол менен кириш керек. Анан оюн эрежесин ортодон бузуп туруп, анан бут менен киргизип туруп, анан кийин гол деп эсептеп коюп атпайбыз. Же оюн бүткөндөн кийин, жок, эреже моунда болчу. Сен туура эмес киргизсиң. Жанагынча голду. Биз бут менен киргизгенди гана эсептейбиз да. Демек оюн эрежесин ойноп аткан мезгилинде, же оюн жүрүшүндө, же оюн бүткөндөн кийин өзгөртүү. А эле ошону талап кылат. Бизге силер ошол оюн эрежесинде мыйзам. Ошолорду оюн бүткөндөн кийин өзгөртүп атпайбыз. Же оюн убагында өзгөртүп атабыз да, андан кийин ана эмне деген сөз. Анткени мыйзам коомдук турмушту жөнгө салуучу эрежелердин топтому, турмуштук зарылчылыктан чыккан мамилелерди жөнгө салат да. Киши менен кишинин ортосунда, киши менен башка институттардын ортосунда, кишинин мүлккө болгон мамилесин, кишинин табиятка болгон мамилесин, кишинин айлана чөйрөгө болгон мамилесин, айлана чөйрөгөнүн киши болгон мамилесин жөнгө салуучу эрежелердин топтому да, мамилелер. Анан биз аларды өзгөртүүгөн кийин анан ал эмне болот? Ал мыйзам болуудан калат. Жалпы массалык нигилизмге жол ачат. Массалык нигилизм эмне алып келет? Массалык нигилизм анархия алып келет. Анархия эмне деген сөз? Анархия кыйроо деген сөз. Демек ошондуктан жанагындай мыйзамдын өзүнүн ыйыктыгына, кол тийбестигине шектелип атабы? Ал дөөлөт болуудан калып атабы? Дөөлөт болбой калып атат. Эрежелер сакталбай калып атабы? Анан асыл нарыктарга шектелгенден кийин анда биз жанагындай жаман биз айтканда кейпинги артта калган атабыз. Эл эчак түшүп алдыга кетип бараткан поезд өтүп кеткенден кийин анан биз темир жолдо калып калып атабыз. Качан өтөт эми бизди алып качан алып кетет деп. Эл аалам кезип учуп атса, биз жерде карап турабыз. Биздин элдин дагы бир сору мындай болуп атат да, тилинен чаң чыккан бирөө сүйлөсө элечи, ушуну депутат болсо, ушул министр болсо жыргатат эле деген тенденция абдан күчтүү Кыргызстанда. Ал абдан күчтүү. Анткени ал эми ага дагы там бериш керек. Анткени ал сүйлөй алат экен, ынандыра алат экен, манипуляция кыла алат экен, коомдук сезимди мындай башкарууга жөндөмдүү, дагы таланттуу инсан. Эми бекеринен бай болгон жок да, Ал дагы жаккалашып отуруп, кармашып отуруп жетти да ошончолук күч керек болду, ошончолук эрк керек болду ага дагы. Бирок тилекке каршы мындай да, тилинен чаң чыгып, абдан сонун укмуш акыл айткан менен, акылы жеткен менен, билими жеткен менен, анын кылган ишинин ортосунда ажырым болуп атпайбы. Үч эле нерсе керек. Ал жерге мен терең ишендим да, тарыхчы катары дагы көп эле көрдүм. Тарыхта жана инсан ролу деген эч ким жокко чыгарылган жок. Көп мындай фактор аныктайт, өнүгүүнүн аныктоочу факторлор. Анан эми ошол лидерлердин, улут көсөмдөрүнүн, башчыларын, мыктыларын, жакшылардын дейли, бийлердин, башкаруучулардын кыскасын айтканда, ошол бийликке эгедир болгондордун үч нерсе керек экен. Үчөө бирдей керек экен. Толук болсо. Ал акыл, билим, интеллект, авир, ыйман. Авир деп атам, мындай диний маанисинде эмес, ыйман. Авир маанисинде. Анан жоопкерчилик. Үчөө чогуу болсо, анда элди алдыга сүрөп, мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп кетет. А эгерде бизде билимдүү толтура инсандар бар. Абдан кыйын менеджер бар ал жерде. Уучу ускур эмес. Бирок кашайып ошолор бийликке жеткенде жана айтып атканын ишке ашырбай коюппайбы. Ал өзүң бизде ушундай кыйын менеджерлер бар, кыйын инсандар бар, абдан кыйын инсандар бар. Эң артта калган бир кулап бараткан банкрот боло турган компанияны сенин кызыкчылыгың бар ушунда. Сен ушуну көтөрсөң, сен ушунун акционер, негизги акционер болосуң, мажоритарный акционер болосуң. Десе ал ошол компанияны сүйрөп чыгат. Батыштын, чыгыштын, кыйын деген немелер колунан келбей аткан компанияны көтөрүп кетиши мүмкүн. Бирок ал мамлекеттик бийликке келгенде кызыкчылыгына, өзүнүн жеке кызыкчылыгына шайкеш келбей калат ба мамлекеттиктин кызыкчылыгы? Авир жок болот ба? Бияк жетип атат. Баш, интеллект, акыл.
бирок бияк айбир жок, жоопкерчилик жок. Анан ал мамлекетке жанагы айтып аткан идеяларын, сонун ташка тамга баскандай прогрессивдүү идеяларын ишке ашырбай, ал чөнтөгүнө иштеп, жеке кызыкчылыгына, жеке маңдай кууш, маңдай тайкы кызыкчылыгы үчүн иштеп кетип атпайбы? Мына ошондо болуп атат. Ошо парламент өкүлү болуп келип алгандын көбү сиз айтып аткан өкүлдөр болуп атат. Ал жанагынтип жакалашып, кармашып, байлык топтоп аткан мезгилде. Бизде мындай болуп калды. Бизде 30 жыл ичинде жаңы муун калыптандыра албай калдык да. Атайылап, даярдап жаңы муун калыптандырган жокпуз да. Ал стихиялуу түрдө өзүнөн өзү эле ким көргөнүндө бирөө тышка качып, таалай издеп, айлын таштай качып, тиякта келип ар кандай оокат кылып жүрөт. Көргөнү башка, бияктагы мекени башка. Кадрлык кризистин чыгыш себептери. Кадрдагы бардык деңгээлде жөн башкаруучу эмес. Тиги интернетинде да боо мешти чыгара албай атабыз да. Ооба десеңиз. Заводдор турат эле да. 47 мамлекетке, анын ичинде 14 мамлекетке өнөр жай продукциясын 84-жылы экспорттоочубуз. Эмне деген заводдор турат эле да. Эми заводдор кыйрап калды эле, жерди сабала бергенде эмес жок, бирок ошол профессионалдуу кесиптин ээлерин даярдай албай калдырбыз да. Анан биз ийгиликти даярдоо деген нерсени дагы жадыбыздан чыгарып, анан өз бетинче калдык да. Эл, карапайым эл, калың эл да. Анан ошонун натыйжасында албетте жанагындай көп 30 жылды өткөзүү. 30 жыл эмне деген сөз? 30 жыл глобалдык тарыхтан алганда, чоң тарыхтан алганда, ал бир күнгө да жетпейт. Бирок 30 жыл эмне деген? Бир адамдын өмүрү теңе. Кылычтан суласа, кындан суласа кылыч болуп турган өрт мезгил. 30 жыл деген көп мамлекеттер үчүн бул өнүгүүнүн мерчемдүү бөлүгү. Мына мисал келтирели. Ол жерге аз деп атышпайбы, 30 жылда эмне болду, 30 жыл аз деп. Жок, аз эмес, аябай эле көп. Салыштыралы 30 жыл ичинде калган мамлекеттер эмнеге жетишти? Элди күнөөлөбөш керек. Системаны да күнөөлөбөш керек. Мыйзамдарды да күнөөлөбөш керек. Эмнени күнөөлөш? Аз го туруп, өзүбүз күнөөлөшүбүз керек. Самобичевание менен заниматься аганы айтып берем, далилдеп берем. Мына 1914-жылы биринчи дүйнөлүк согушта Германия жеңилбедиби? Жеңилди. 33-жылы 20 жылдан кийин кайта баш көтөрүп, анан жанагы идеологияны ойлоп табышып, абдан катуу куралданып, анан фашизм, анан кийин 39-жылы бүтүндөй дүйнөгө коркунуч туудуруп, анан мынакей Геневей тоотпой аткан Францияны 3 күндө уйпалады. Туурабы? Англияга Черчилл канча какшабат 30-жылдан баштап бул деген бул амбициясы күч, интеллектуалы күчтүү, бул инсан деген башыбызга балекет түйгөн тат. Эстерди жектебей коммунисттик режимде баарыбыз биригип, куралыбыз бир ок чыгарбай туруп муну токтотуп койсок болот. Муну менен келишимди түзөбүз деп өзүңөрдү алдабагыла деп айткан укпай, Европа лидерлери өзүнүн үзөңгүлөштөрү не чемберлен тигин бар тең болдуюндар тегерленип укпай, Черчиллдин сөзүн укпай аткан мезгилде, анан ал Англияга мөндүрдөй кылып, ок атып, жамгырдай кылып жаатып айласын кетирди да. Анан бул жанагы Черчиллдин айтканынан кийин ошого муктаж болуш, мажбур болуш, анан кийин Кудай жалгап СССРга кол салып ийип тигил СССРден кошо бирге калышып, анан экинчи дүйнөлүк согушта жеңилдиби Германия? Мамлекет эки бөлүндү. Абдан жаман кризиске баттыбы? Ооба, экономикалык жактан кыйрады. Анан кайта 60-жылдары жеңип алган СССРден жашоо деңгээли боюнча өндүрүш алдыга озуп кетти, алдыганча, туура. Японияга Нагасаки император башын ийип, улуттун шагы сынып, так, ушинтип аткан мезгилде ошондон кийин бомба, атом бомбасы таштанып, эки шар тып-тып гүл болду эле. Демек, сөздү кыскартып, анан Япония эмне болду? Сиз логиканы түшүндүңүз. Демек, 20 жылдан кийин система күнөөлүү эмес, лидер пайда болуш керек. Лидер пайда болуш керек. Лидер башчылар, ал жалгысы эчтеке кыла албайт ал. Ататүрктүн маселесин мисалы, бирок ошол жалгыз эле лидер. Мына көтөрүп эле койду, ошол эле Черчилл, ошол эле Наполеон кандай болду? Мына дүйнө тарыхында ушул тарыхчылар сиз айткан мамлекеттик ишмерлер бул дүйнөлүк саясатка таасирин этиптир. Таасир этет. Кыргыз коомунда эмне үчүн жок дегенде кыргыз коомуна таасир эткен бир лидерди жарата албай атабыз. Жаратканбыз, жаратып эле келгенбиз. 16-жыл. Геноцидден кийин кайта бутуна турган эл аз. Геноцидден кийин кайта тетиги мамлекетин кайта көтөрүп алган эл аз.
Так, геноцидке кабылган эл да аз. 2 мертебе катуу геноцидке кабылган кыргыз эли. 16 жыл катуу кыргын. Биле абдан тизеге катуу соккон экен, көпкө чейин очорулуп, майтарылып тура албай калышы мүмкүн. 22 жылы 16 жашта болчу да, 15теги бала болчу, 16 жылы Абдрахманов. 22 жылы Абдыкерим Сыдыков, Ишен Арабаев жана башкалар ошол жанагы кыргыз мамлекетинин жаңы мезгилде, жаңы шартта, жаңы форматта калыбына мен тактап айтайын. Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрү эмес алар. Кыргыздан буга качын болгон. Кыргыз мамлекетинин жаңы шартта, жаңы тарыхый кырдаалда, жаңы форматта калыбына келтирген. Жакшы. Улуу топ молодой кыргыздар деп коечу, жаш кыргыз. Анан ошолор 6 жылдан кийин Тоолу Кыргыз Республикасын түзөм деп атпайбы? Демек элде айып жок экен, андай лидер чыгалат экен да. Абдрахман анан кийин ошол мезгилде булар жапжаш. Тигилердики стартовый позициясы казактарды, өзбектерди кошуна элдердики башкача болчу. Аларды дагы союздук жана комиссиясы башкача көз караш менен карап атканда, жок биздики деп далилдеп, казак, кыргызы кыргыз. Бул жер биздики. Анткени бул ушул чеге качанта бери келаткан байыркы кыргыз деп далилдеп жазып, аны акыл жетип атат. Жоопкерчилиги жетип атат. А бирде болуп атат да. Ошентен үчөө бирдей дал келип анан кийин жанагындай чыныгы улуттук лидерлердин тобу, катмары пайда болуп, жаркын тобу болуп. Анан муну жакшы айтышканда, ушул топ кайсы гана өлкө болбосун, кандай гана эл болбосун, кандай гана өкмөт болбосун, көркүн ача турган муун да. Алар чыгып атпай. Элде айып жок бекен, бизден да чыгат экен. Андан кийин да чыкты да. Анан Разаков чыкты. Туурабы? Тусубалиев чыкты. Адабиятында кандай болду? Так эми мисалы Абдрахмановтар, Абдыкерим Сыдыковтар, Арабаевтар 16 жылдын балдары болсо, Айтматовтар, Тусубалиевтер согуштун балдары. 37-жылдын балдары. Так, ошолордон репрессияланган муунун балдары. Демек эл катарсисте башын өткөздү. Так, катарсисте башын өткөздү. Демек кийин байлыкта күнөөлүү эмес экен ол жерде. Бизде да жер тепкилеп ала калышат. Географиялык жактан бул идеология эмес, жаман идеология эмес да, элди артка сүйрөгөн. Океанга чыган, кайсы океанды басып, сен кайсы мамлекетти кыйратып эмнени экспорттогон атасың? Могу турган кошуна мамлекеттин 1-2 областын камсыз кылып алчы. Мүлдө кыргыз чогулуп келип өндүргөн продукция менен 1-2 областы кошуна турган. Мурунку СССРдин курамында 1-2 областын камсыз кылып алчы. Жетет бекен ошого этиң? Жетет бекен сүтүң? Камсыз кыла алат экен. Ал кирейген океан турбайбы Кытай деген? Эбес негизги темага келели, 120 көрсөтүүбүзгө ылайык. Буга чейинки меймандардан сурадым, себеби сөзсүз аташ керек элди жетелеп кете турган эл өкүлдөрү кимдер болду? Өтө саналуу болуп атат да, аларды ар бир мейман келип айтканда, керек болсо ошолор кайталанып эле калып аткандар да, атын атапчы. Баягы жумуртка тоок бассачы, бар эле балапан болуп чыкпай кээси сасык болуп калгандай, бизде 120-нын канчасы сасык болуп калбадыбы? Ошондон эле мындай 5 манжанын жумулбай турган, 5 манжа жумулбай турган депутаттарыбыз бар экен. Кимди атар элеңиз, Ишмердигин? Мына жаңы муундан чыгып атпай, эскилерин атай кетели. Өзүнүн милдетин так түшүнгөн, акыл билими жеткен, абийин таза деп албетте жанагындай фейк менен да жамандалып атышат го. Мындай. Бирок эми мына мисалы калыс сөзүбүздө мен жеке пикирим албетте. Ооба, жеке пикир. Тек гана баягы мына ушул азыркы 120-нын ичинен бе, ушул азыркы чакырылыштагы. Азыркы чакырылышта мисалы Жанар Акаев ошол үмүтүм чоң ушул жигиттен. Мына Каныбек Иманалиев үмүтүм чоң, бул мамлекетти түшүнгөн инсандар. Албетте Жанарга мындай. Кээ бир учурларда мындай ойкуштап кетип атканчы, ынтымак партиясына кошула калды, анан бир позициясы дайыма башка маселе, бирок мындай көтөрүлгөн маселеси, акыл билими, мамлекет алдында жоопкерчиликти сезе билүүсү. Албетте Жанар дагы көп тажрыйба алыш керек, топтош керек, окуш керек. Садык Шерниязов мисалы, Никитенко Наталья мисалы, дал ошол саясий позициясында туруп атат да, мындай маселелерди козгоп атат, ошол аргументтештирип атат. Мына ушундай сыяктуу депутаттарыбыз кантип учубуз кылбайт? 3-өн атадыңыз, 4-өн атадыңыз дагы. Мына Исхак Масалиев мандатын тапшырып кетип калды. Мына ушундай сыяктуу депутаттарыбыз бар албетте. Себеби ошол эл өкүлү дегендин
бейнесин дагы элге айтып бергениңиз маанилүү да. Себеби биз баягыдан бери ошол парламент курамынын сапаты жөнүндө кеп кылып аткандан улам. Жанагы Кеннеди жазган экен. Кеннединин «Профили мужества» деген китеби бар да. Ошол бул сенатор кезинде жазган да. Сенатор кезинде бул ооруканада жаткан мезгилинде ошо көпкө жатап калганда баягы Вьетнам согушунда алган жаракатынан белинен кыйналып кайта операция болуп ошондо жазган китеби бар. Эми ал көп автор иштеген. Кеннединин артыкчылыгы тегерекчене интеллектуалдарды Шлезингер сыяктуу көп профессордун топтоп алган, ошолордун акылын уккан киши да, уга билген киши. Өзү да окуган. Өзү да китеп жазган, окуган. Анан калгандарды да уккан. Манчылыкка текебердик кылбай калган, кулагы керең болуп көзүн май басып калган эмес да. Анан ошол сенатор кезинде профиль ошондо сенатордордун бир тобун жазат, бир 6-7-өнү. Ошондо алардын эмнесин жазат? Алардын ошол саясий позициясынан кайтпай, мамлекеттик кызыкчылык үчүн каш көйлөк менен ошол жүзүн сактап калгандарды. Албетте ошол мезгилде алардын азыркыдай болгон жанагындай кара пиардын ошол мезгилге ылайыктуу формасы иштеп аткан. Бирок ошого карабастан, ошондой жаманатка карабастан, ошол бир мыйзам долбоору боюнча мамлекеттик орчундуу маселе боюнча калгандарга каршы добуш бергендигисин, өзүнүн позициясынан тайбагандыгы жөнүндө профиль мужества деп жазып келет эмеспи. Анан мына мисалы жанагы мен айтып аткан депутаттардын жөн эле оппозицияда жүрүп эле кыйкырып койгондугу эмес, тагдыр чечүүчү учурда өзүнүн позициясынан тайбагандыгы албетте ошол жанагы биз айтып аткан образдын бири да. Болбосо жанагы Фрэнсис Бэкон айткандай мындай калбаттуу кемелер көпкө сүзө алат. Өзүн бара турган жерине жетиши мүмкүн. Бирок эч бир бороон чапкынга карабай, эч бир чөкпөгөн камгактырып болот да. Көлдүн үстүнөн калкып жүрө берет. Чөкпөйт, кандай бороон албайт аны. Кайта бук деп чыга калат. Эми анан андай болбой, жок деп мейли кетсем кетип калармын деген өзү дагы мындай жарандык позициясы бар, саясий позициясы бар экендигин айгинелеп турат да. Анан эми аларды баса калып тепкилеген оңой. Бирок алардыга дем берип, шыктандырып, ошолорду көтөрмөлөп алардан келечекте, мына мисалы айтып аткан жанардан да, келечекте мында мыкты саясатчы чыгат го деген мен жеке оюм да, ишеничтемин. Аны кандай гана атап атышат, эмне деген гана жаманаттарды кылып атышат. Ошого карабастан ал жигит ошол өзүнүн позициясынан тайбай атат. Кээде сурап калышпайбы, жанарга кетип калды мындай ушундай тагдыр чечүүчү учур. Ал албетте мындай тайсалдап калган учурлар болсо керек. Мен анан ишмер жүргөндө тиги жана күнгө тескейин. Бирок эми ушундай депутаттарыбыз сиз айтып аткан жана 5-6 деп атпайбызбы, ошондой бир тобунун айрымдарынын атын атабай калса, алар менен кечирсин, оозго келе албай калат экен да. Тигилерди ашыра мактай берсем, калган угармандар туура түшүнсүн. Биз бюджет өтө бизде мындай борооруй тургандай акыбалдабыз да, Кыргызстандын бюджети. Бирок ошого карабай парламентке кеткен чыгымдар эбегейсиз зор да. 40 миңге чейин айлык алгандар бар. Андан сырткары жана тиги фонд бар эмеспи? Парламенттин фондунда ошондон кеткен акчалар бар. Жардамчыларына дегенде ошол эле убакта элдин тиги баягы коомдук жайда жүргөнүн уялган депутаттарыбыз да бар да. Өнүккөн өлкөлөрдө болсо велосипед менен жүрөт, жөө эле жүрөт, элекил дегендер коомдук транспорттор менен. Биз ушул маданиятка качан келебиз деп ойлойсуз? Келишибиз керек. Эми мындай да. Муну эл талап кылыш керекпи же ошол бийлик тобундагылар өздөрү? Жок, мындай да. Эл талап кылганда эл деген ар кандай талап кылып коюш мүмкүн. Эл талап кылганын көрүп атпайбызбы? Кээде эл деген чыдабай кеткенде талап кылат да. Анан эми ал эл өкүлү, бийликтеги адамдын анын артыкчылыгы, анын милдети эмнеде? Ошол эл талап кыла турган нерсени элге пайдалуу нерсени ишке ашырыш керек да. Качан талап кылганда аны алка жаккан алганда аны кимде эле болсо жазаганга мажбур болот да. Мажбурлап да коюш мүмкүн да сен мындай кылган деп. Коомдук пикирди эске алыш керек. Анан эми мындай да ашыкча
эле чыгымдар кетип атпайбы, анын мындай коомго пайдасыз, ал депутаттын өзүнө эле эми ага эмне керек, эми ага жанагынча жардамчыны ал мыйзам долбоорун даярдап атканда ар кайсы группадан чогултуп жардамчы кылып алса болот да, туурабы? Жанагынча мисалы кызмат адамдарынын жардамчысынын папкасын көтөртүп алып анан жанагынча охрана так тиги жан сакчыларды эми аны албетте мунун баары тең бийликтин беделине шек келтирген, бийликти элден алыстаткан, бюджетке зыян келтирген, антайды Кудай бербесин, кокус ниети жаман бирөө кол сала турган, сактап кала албай турган системада эмне эле тиги мындай көрүнүштөр да. Анан эми аны жайлайын десе жанагындай мындай адис неме каяктан болсо жайлап коет экен да. Эми ал жанагынтип элдин көзүнчө көрүнүш үчүн анан ошондой жаман 90 жылдардагы көрүнүштү биз сактап калганбыз да. Ошондон кете албай жүрөбүз. 90 жылдар жанагы орусча анықтамаса лихие 90-е годдун эң жаман сапаттары бизден кетпей жүрөт да. Орусча айтканда я из деревни уехала, из деревни из меня не уехала дегендей биз 90 жылдардын көп нерсе орустар кетти ал жерге. Алар бир топ тыштады ошол жака. Калтырды. А биз ошол жакта эмгиче жүрөбүз да. Эмгиче ошол жакта жүрөбүз. Ошол түшүнүктөр, ошол идеалдар, ошол образдар. Баягы эле кызыл костюм кийгенибиз болбосо, ошол эле малиновый пиджак менен жүрүп атышат. Ошол эле адаттар, ошол эле жүрүм-турум эрежелери, ошол эле мода. Ошондой болуп атат. Мына сиз айтып атпайсызбы, жанагы чет мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттерде туура, ал рациональный мамлекеттерде. Алар мораль иштеп аткан, эрежелер айныксы иштеп аткан мамлекеттерде. Ошолордо жанагы нерселер бул коомго жат өөнү учурайт да. Ооба десеңиз. Өөнү учурайт да. Көчөдө ал эли шайлады да. Анан ошо элдин арасында жан сакчымын бар. Эмне үчүн, эмнеден коркот ал? Ооба десеңиз. Анда элекүлүү болуудан калыш керек дагы. Анда бир бекинип жатып алып, анда мен олигархмын, эмне эле миллиардермин, мен оокатыман коркомун. Ошон үчүн мен жан сакмар. Анда эл түшүнүш керек да. Бул корком. Анан эми элдин өкүлү болгондон эл менен жолугуп атса, эл бийлигенде эл берген миссияны аткара турган, эл жалдап алган. Жалдап, ушуну унутпашыбыз керек да. Мамлекеттик кызматка ушул эл жалдап алган кызматкер да. Сен ушуну моунда иштеп бергин, баарыбыз тең чогулуп, көп суу ийин каспайт, ийин касса терен каспайт. Ана сага ушул милдет жүктөлдү. Сен ушуну так аткарып бергин, кол салбагын, биздин мүддөөнү кызыкчылыкты колдогун, көтөргүн деген жалданма жумушчу да. Жалдама дегенибизди жакшы. Жалданма, нанятый, наемный от государства, население. Элге кызмат кылар, атка минелер бул кулдай кызмат кылыш керек эле да. Кылыш керек. Бизде төрөпөйл болуп атпайбы? Жок, ал зыян, ал элге да зыян, өзүнө да зыян. Эл билет, кийин анын баасы чыгат, албетте. Ал айтылат, тарыхта эмне менен калат? Тарыхта көп калат. Бирок жанагындай жаман аттысы менен калат да, жаман аттысы менен калат. Себеби Курчоосунда Албан Субандай жигиттер бар, спорт чөйрөсүнүн, анан көп учурда ушул депутаттык мандат алгандардын көбү спорттук чөйрөдө баягы кара түнөк күчтөрдүн өкүлдөрү да болуп калып атат. Спорттук дегенде андай деле мындай ийгиликтерге жетишкен эмес. Бир аз бул чуң өтүп алгандар. Анча мынча жанагындай республикалык масштабка чукулдаган бир мелдештерди утуп алгандар. Анан ошол байкайсызбы, ушул бизде мындай бир чоң эл аралык мелдешке жеткенден кийин кайта экинчи кайталанбайт да. Бирин саналуу гана кандай бир айрым спорттогу саналуу гана инсандар болбосо, анан анткени жанагындай бир ийгиликке жеткенден кийин эле ошол жанагы кара төнөккө түшөт. Анткени ал анан келет, ага машина беришет, анан алар муктаж болуп калат, көз каранды болуп калат, анан ошолордун кызматын кылып анан чаптыс чап, саба деп ошентип калат атпайбы. Анан ошондой чөйрөнүн ал деле спортчу деп айтыштан алыс болушубуз каякта, эмне спорт кылып тур? Жок, мында реалдуу турмушубузда ошондой группировщиктер көп болуп атпайбы? Маселен, партия дегендердин көбү жүрнар мамиле болуп атат да, партиялык маданият калыптанбай, школага калыптанбай эле. Демократияны буздук го. Ошо сиз экөөсү айтып келаткан жана ошол Албан Субандай жигиттердин таянычы менен, сүрөөсү менен эле саясий топ болуп эле өздөрүнүн баягы төрөпөйлүк бүткөндөр коомдун жогорку катмарына барып атышат. Демократияны түшүнүктү бузуп алдыкпы? Анархияга айлантыкпы? Ахлак каратияга айлантыкпы? Кыйкылма көчөгө кыйкылма. Так. Бийликти эмне кылып? Бийликтин абийирин кетирдикпи? Бийликти эмне? Жулуп алма, таштай качма, кол жолу оокатка айлантыкпы? Мындай бир жараксыз, керексиз.
же болбосо өзүнүн жыргалчылыгын чече турган инструментке айланды. Партиялык тизме менен шайлоо дегенди бурмаладыкпы? Болуп көрбөгөндө бурмаладык. Эми ошол парламентаризмди күнөөлөп атабыз. Парламенттик башкаруу жаман болбосо кыйратат экен. Шылтоо да мунун баары. Шылтоо. Биз чыныгы парламенттик башкарууну көргөн жокпуз да. Ага жеткен жок. Жол да чапкан жокпуз да. Жок, кадамды шилтеген жокпуз. Атадык, айттык. Чечил айтканда айттыңбы, аткар дегенге келген жокпуз да. Сиздин каалооңуздагы парламенттик башкаруу кандай болуш керек эле? Ал менин каалоом эмес, ал деген дүйнөдөгү элестиңиздечи мындайчы. Элестетүүдө мындай да, мисалы айтып атышпайбы жана жоопкерчилик тийгүү деп. Ар ким өзүнүн жоопкерчилигин аткарат. Ошол мезгилдерде жанагындай парламенттик шайлоо болуп атканда президент өзүнүн жоопкерчилигин сезип, өзүнө ылайыктуу, лоялдуу кандидаттарды ар кайсы партиялар аркылуу алып келип, анан парламентти чөнтөк колжоолук бийлик партиясы ушундай кылам, мен айтканыман чыкпай, жок дегенде контрольный пакет акция менде болсун, 120 болсо ошонун 90-ы мен айтканым чыкпаганда болуш керек. Эртең мага импичмент жарыялабаш керек. Эртең мен айткан, мен каалаган мыйзамды өткөрүш керек, алакан чаап туруш керек, колдоп туруш керек, кубаттап туруш керек деген умтулуу менен жанагындай шайлоо процессине кийлигишпегенде, анда парламенттик башкаруу башкача болмок. Анда ал классикалык үлгүсүнө жакындамак, бир кадам шилтемек жок дегенде. Анан бул партиялык тизме менен шайлоону ошол президент кийлигишпей, анын тегерегиндегилер кийлигишпегенде жанагындай олигархка айланмак эмес, жанагындай орундар сатуу бизнесине айланмак эмес. Мына ошондо диагноз ушундай болуп атат да. Карл Манхейм айткандай, дегенде диагноз коелу, анан кийин дарылоону баштайбыз. Анан эми мына ошол мен айтып аткан сөзүнүн башында сен да макул болгонсуң, көзүңдү башың ийкелеп атат. Жоопкерчилик жогунан өзүнүн бийлигинен аша чаап, узурпация кылып, жана шайлоо процессине кийлигишип, анан өзүмө мына 5-октябрдан түпкү себеби ошондо болду да. Түпкү себеби ошондо болду. Бизде парламенттик бийликтин калыптанбашына мындай колониалдык таасири да тийген жокпу? Себеби акыркы кабыл алынган мыйзамдардын көбү Россия Федерациясынын көчүрмөсү болуп атты. Анан эл өкүлдөрү Москвага барганда да баягы үйүбүзгө кайтышыбыз керек деген билдирүүлөр болуп атпадыбы? Анан болуп атты, ооба. Биз колониалдык башкаруудан качан чыгабыз? Колониалдык аң сезимден чыга албай атабыз. Колониалдык эми аларды биз жектей албайбыз. Ошол кубаттуу империялар менен кошуна экенбиз. Кубаттуу империя менен бир мезгилде чогуу жашаган экенбиз. Алар бияктын таасирин эч качан ажырагысы келбейт экен. Эч качан ажырагысы. Империялык оору десек. Ооба, оору дагы, анан кийин алар өздөрүнүн мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп атышат. Сөзсүз косо. Аларды биз жектей албай, жаман көрө албайбыз. Алардын ордуна болуп калсак, мен деле ошону кылмакмын. Өздөрү алақан жайып келип атса, аягынан тайып калып аш сураса, тилимчи болуп атса, алышына аттай албаса, анан ички маселесин өзү чече албай атса, анан кийин тышкы арбитр издеп атса, анан бир шайлоонасында босогонду каккылап эшиктин алдында отурса, мени колдоп койчу, сен менен сүрөткө түшүп кой, мен тиякта шайлоочуларым, сен коңшулар менен чек арабызды тактай албаса, дей албай атса, анан албетте алар кийлигишет. Кошунанын ишине качан кийлигишесиң? Дууганын ишине качан кийлигишесиң? Өзү кайрылганда да, көзүң жетип турганда, акын болсо да, биз акысын да бере атпайбызбы? Эгер стратегиялык байлыктарыбыз өзүбүз башкара албасак, жер астындагы жана жер үстүндөгү байлыкка өзүбүз ээ боло албасак, байлык эмне экенин түшүнбөсөк, аны иштетүүгө акылыбыз жетпесе, акылыбыз жеткенде эркибиз жетпесе, акыл менен эркибиз жеткен абийирибиз жол бербесе, анан ыйманыбыз жетпесе, албетте анан кийин тышка көз каранды болуп атпайбызбы? Кошунанын ишине качан кийлигишесиз? Кошунанын чарылдап үйүн тынчтык бербей атса, анан кийин аны окугун деп кой деп басып барып атпайбызбы? Уят дегендей кылып, элдештирип атпайбызбы да? Эгерде кошуна ынтымактуу жашап атса, өзүнүн оокатындык кылып атса, ал сени жолотобу? Келип чакырып сыйын көрсөтөт да. Мындай турмуштук тиричилик жагын алаганда өтө примитивдүү түшүнүп салыштырганда өтө примитивдүү. Мына ушундай акыбалда болот. Ал ким күнөөлүү? Өзүбүз күнөөлүүбүз да. Башчыларыбыз күнөөлүү. Эл эмес. Эл жаман эмес. Мен кайталап айтайын. Тытынып оокат кылып атат. Мына жакынкы күндөрдө мен Ошко чейин, Таласка чейин барып келдим, илимий иштерим боюнча. Так? Менин таң заардан кечке чейин тытынып атат. Анан ал элдин деми эмне? Элдин деми жоргонун күүсүндө. Ага үмүтүн жандырып, келечектеги багат момундай болот. Биз могуга жетебиз деп бурган так айтып.
Жөн эле жомокто айтып бербейбиз мифологияны. Так, кыял, утопия. Жок, андай эмес. Так айтып, мына 30 жылдай мындай болобуз. Сууга мынтип ээ болобуз. Сууга. Мөңгүлөрдү момунтуп сактайбыз. Айдыбайынтып момундай кылабыз. Алтынды минтебиз. Алтын жалгыз болбойт. Антигиреңде андан 10-15 эсе кымбат баалуу металлдар коштоп жүрөт. Ал геологиянын закону, миллиондогон жылдар бери келе жаткан закон, аны бүгүнкү күндө калбай калыптыр деп жокко чыгара албайсың. Эчтеке жок экен деп. Ошолорго кантип ээ болобуз? Кантип үйлүштөбүз? Ким иштетет? Пайдасы кандай болот? Ал жанагы социалдык берип аткан жанагы пакет, ал ЧПХ, ал орусча кечирип коңуз. Ал болбогон маселе. Так. Аны жарманчы компаниялар жазып коет. 100 тонналык, 200 тонналык алтын иштетип аткан эмес. Ал бир Россып менен кичинекей иштеп аткан компаниялар жазып кое турган социалдык жардам болуп эсептелет. Колакы. Мындай. Албас мырза. Мына ошолордун баары тең ачык айтып, анан түшүндүрүп белги. Анан багыттап алсак, анан ошондо элдин деми жоргонун күүсүндөй. Эл деминен кайткан эл жанагы жүрүшүнөн жазып кеткен жоргодой болот да, коюучаңдын артында калат. Кайта айланып жоргосун күүсүнө салганча көп убакыт өтүп кетет. Мына биз ушуну унутпашыбыз керек. Парламент бул мыйзам чыгаруу институту да. Ал жерде илимдин тили менен сүйлөгөндөр чыгыш керек. Юридиканын, дипломатиянын, экономиканын тили менен, чындыктын тили менен сүйлөгөндөр болуш керек эле да. Тескерисинче бүгүнкү күндө баягы кулагка лапша илбеси дегендер лексикон менен борбот. Эми ал деңги тил деген эмне болчу экен? Сиздерге да жазсам керек эле. Тил бул менталитеттин күзгүсү. Тил менталитеттин күзгүсү. Акыл эси билими кандай болсо тилден даана эле билим калат. Дегенде кыргызча айтканда, кыргыздан аябай жакшы айткан акыл иним. Жылкы кишенешкенче адам учурашканча. Ал билим калат ба? Анан өскөн чөрөсү, кылган кызматы, көргөнү. Замирбек Үсөнбаевдин бир 2 жыл мурун уккан интервьюсу абдан эсиме чоң таасир этти. Ана энеси айткан экен, эми сен атаңдын жолун жолдоп эл алдында чыгып төкмөлөгөнөрдү мурастап калдың. Эми даңкың да өшүшү мүмкүн. Тегере четиңе жолдошуң көбөйөт, сыйлагандар пайда болот катмар. Эми ушул улуу өнөргө шек келтирбе. Анын үчүн эмне кылышың керек? Бир эле акыл айтайын дептир. Жолдош күтөсүң. Көп. Асты. Көзү калың топту көрбөгөн. Так. Көзү калың топту көрбөгөн. Калың топту көрбөгөн. Колу ырыс оокатка тийбегенден сак болгон, алыс болгон дептир. Анан ансыгандай жанагы тилди сүйлөп атканда, ал ошол тил байлык аркылуу, лексикон аркылуу, сүйлөө манерасы аркылуу, анын тигинин болгон, эмне кылып таапкан ошо миллиардка, ошо миллионду кантип топтогон, кандай оокат кылган, ага чейинкиси эмне тукуму эмне болгон, билими эмне болгон, алган тарбиясы, уядан эмне көрсө учкан ошону алат. Куш, сиз айтып атканда жана жумуртка кезинде эмненин жумурткасы бул өзү негизи? Алгыр куштуку, деники. Каргызгундук. Ошондойбу дейм, баягы зооморф физинде бизди сот көрбөсүн. Эмне экени танан кайсы уяда чоңойгон, кандай кылып талпынтып чоңойткон, эмнени көксөп учкан, бийик учканбы же тарып аңдыганбы, кулагыга болом дегенби же куш болом дегенби, ошонун баары тең даана көрүнүп калат да. Сүйлөгөндө экинчиден тил байлыгы бул сөз, парламент кызмат адамы, жөнөкөй адам деле бул менталдык категория болуп атабы? Экинчиден бул саясий категорияда. Анткени сөздүн жүгү болуш керек. Тегерде жеткиликтүү болбосо, эл түшүнбөсө, анда айткан идея бурмаланып кетиши мүмкүн, элге жетпей калышы мүмкүн да. Элдин мында маанайына таасир этет саясий категория дегенибиз. Сөз идеологиялык мааниге, аны сөз экономикалык мааниге, сөздүн куну болот. Материалдык куну дагы, эми ал жанагындай идеялык, нравалык кунун айтпайм, ал баа жеткис. Анан сөз экономикалык категория. Экономикалык категория. Сөз категория. Бир тамгасын бир демесин сөздүн мааниси бургаланып кетсе, татынакай башында келе атып эле сонун кеткен келишим, мүлккө ээ болом деп аткан келишим, мүлктөн ажыратып койгондой бир эле сөз менен бурмалап койсо болот да. Мына ошондойду улам биз жанагы сиз айтып атканда сүйлөгөнүнөн, баскан турганынан, ал турга учурашканынан. Ооба десиз.
Каяктан көрдүк эле сүзүшүп учурашканда. Жакшы. Сүзүшүп учурашканда эмне бул? Түрмөдөгүлөрдүн көрүнүшү эле деп саламдаш. Бул каяктан жана тентек балдар жана илгери жанагы атайын путуудап койчу, ошондогу балдарды тияка алып анткенде ошону алар тияка барып тияктагы адаттарды бул коомго жетелеп келип, анан ошол биздин парламентте эркин түрдө басып жүрдү ошол адаттар. Мушташы учурашканды мына пандемия кашылып тола берген. Мында жакшы айттыңыз ба? Сөздүн кудурети турганда муштум менен эмнеге амандашабыз? Сөз менен кыргыз мынакей тарыхчы катарына айтсаң, качан ушу муштум тийип учурашты. Анткени бул протокол. Муштумдун өзү символ, ниет, жакшы символ. Проксемика деген бар. Анан жест деген бар, мимика деген бар. Анан эми ошолордун баары жетпей калса жанагы өтөт да. Сөз түгөнгөндө да мушташ келишет. Ал демек ал сөз түгү качан түгөнөт? Агер сөздүн көрөнгүс аз болсо, акыл көрөнгүс аз болсо сөз түгөнөт да. Туурабы? Мындай тиричилик жагынан. Анан эми ошондой жанагындай жест мимикалар жана сөз түгөнгөндө ошону көркөмдөй иллюстративдик мааниге ээ, символикалык мааниге. Анан эми биз мына ушуну өтүп атабыз. Эми ушултоо издеп атпайбызбы пандемияда ушундай. Ал көкүрөктүн колун башын ийип кой. Ийип кой. Чоң маданият эмес мынтип амандашканбыз. Кайчылаштырып ийгин. Колуңду жүрөгүңө басып, же чыканактын өйдө басып, билектин тушунан кармап башын ийип кой. Абдан башын ийип кой. Сыпаа башын ийип кой. Кашкап кой. Жакшы өрнөктү айттыңыз. Салам алейкум деп кой. Саламатсызбы де, арба де, толтурат айладан Кудай. Анан ошентпейли анан кийин биз бир эмени. Эмне болду натыйжасы? Так. Мына Калпай Тырбайт Бакыт Асанов деген азаттыкта тың жакшы эле мурда иштеген. Ошол эртең менен айттым, мына бул кой десеңерчи, мындай биздин президентибиз барып муштум көргөзсөм кабыл албай койбос экен, кире турган жерине бара турган жерине барбай койбос. Анткени мен эски дипломат катары айтайын, бул учурашуу протокол бул ниетти билдирет. Түшкөндө минтип түшүп атса, алар чоң империянын мурастап калган держава, мында бул эмне ниет менен келди бизге? Атайын деди 9-май кардын парадка чыгып киши катары чыгарып атсак сыйлап. Анан келип самолеттен ушу албай бизге муштум эмне керексип дегендей мамиле жасап коюш мүмкүн деп айткан. Жаганы биздикилер көп көңүл бөлбөгөчтөн тиги бул деген. Түш болду, түштө тиги укпадыкпы? Алмаз Козайбе. Сөздү жыйынтыктайлы, соңку суроом. Баятан парламенттин сапаты кандай болуш керек дегенди жакшы талдадык, канчалык деңгээлде билбейм. Аны бирок сиз эмне үчүн ошол эл өкүлү болууга аттанбайсыз? Бир саясий топтор менен жарышка чыгып көрдүңүзбү? Аттанып көрдүм. Адам менен калкка кантип калп айтам? Аттанып көрдүм. 2015-жылы аттанып көрдүм. Кайсы партия менен? 2015-жылы мен адегенде замандаш менен аттансам деп көрдүм. Анан бир топ маселелер бар экен, ал мезгилде финансылык жана башка маселелер бар. Балдардагы эски замандаш, жаңы замандаш болуп, эми ал жерде көп себептер болду. Ал балдарда күнөө айып жок. Анан кийин ошол дагы бир бийликтегилердин сунушу менен эми Кыргызстанга жардам бериңиз деди. Анан эми кеч болуп калды дедим, кеч болуп калды. Бул жигиттер балдар иштеп башташтыр. Анан эми мен барып келе деп сентябрда болуп атпайбы сунуш. Сентябрда мен барганда булар уже орунду бөлүшүп, антташып, шерттешип, калган каткан материалдык финансылык орундар бүтүп калды болуш керек. Эми сөзүн ачык эмес, көчөдөн келген саясатчы эмеспиз да, билебиз да. Качан эмнелер бүтүп калган, канча сом турат, акысы канча, куну канча дегенди билебиз да. Бүтүп калган десем, жок, жардам бериңиз анан кийин. Ушул партия дегенде көрдүм. Анан буга ал мезгилде жанагындай эрежелер мындай мен үчүн алгылыктуу эмес болду. Ал эрежелер алгылыктуу эмес экен. Миллион жана башка өтө чоң суммаларды эч бир бизнес жок туруп түштөн кийин жарым миллион, 1 миллион тапкан балдар бар экен. Анда алар менен тең ала турган эмесмин. Анан тизмеге илингенде дагы каяктан мынакей карандыбай жабылды. Султан Акимович Раев экөөбүз тияктуу эле болуптур, жардам берди, жардам берип коелу деп сүрөп койдук, коштоп койдук. Бирок үмүт эле кылган жокмун мен. Ушулга улайык бир кеп ошо менен жыйынтыктайлы. Мен да аттуу баштуу бир партияны аттабай эле коеюн. Бир кезде ошол штабына чакыргандан улам тиги барып анан мен сунуштарымды айттым да, баягы коомдо эң элдин жакшысы деген, мыктысы деген интеллектуалдардын бир 4-5-өнүн атын атасам, ошондо штаб жетекчиси айтты эле да,
имарада фондко взнос төгө турган тыйын жок да, анан алар менен кантип аттанабыз депчи. Ошондой эле болот экен. Ошондой эле болот экен. Анткени алар айтат экен да, түшүнүктүү эле айтат. Эми биз чыгым болуп атабыз, анда жанагы шайлоо өнөктүгү өтө чоң көп чыгымды талап кылат экен. Анан биз мынтип атсак дейт, анан аны айтырбай эле түшүндүм. Демек ушинтип аткан коом кантип кубаттуу дөөлөттүү мамлекет курат? Эми бул мындай толжеке үмүт үзбөшүбүз керек. Эл жанагындай катарсис деп коет да, катарсис жанагындай катуу стихиялык неме менен болушу мүмкүн да. Мана Кудайдын бетине кылсаң, саясий катуу мындай неме менен болушу мүмкүн. Толкундоолор менен. Бизге деле бирок болду. Жолку төңкөрүш эми эсибизге келип тандаганда көрүп, мына азыркы мынакей боболар дагы чоң өзүнүн жакшы миссиясын аткарды. Ушу азыркы чакырыш кайсы дейсиз? Жок, анткени алар кантип эл өкүлү болбош керек экендигин. Бул жагын кошулат бизге. Келеңиз колдо. Кандай болуп, биз мисалы идеалдуу атпайбызбы? Эл өкүлү эмне болуш керек? Табигый иллюстрация болду десек, кантип эл өкүлү болбош керек? Кандай адамдарды, кандай инсандарды, алар кыйын жигиттер. Ооба. Бирок алардын кыла турган жумушу башка багытта. Жакшы бизнес кылса. Бирок мамлекеттик улуттук деңгээлдеги масштабта улуттун кызыкчылыгын коргой ала турган, улуттун кызыкчылыгына шек келтирген жерде жаны бере турган, анан ошого дарамети жете ала турган, жоопкерчилиги бийик мындай чакырылышка айлана албай калышты. Алардын дарамети ошо болду. Мен кайталап айтам, кыйын жигиттер. Алардын жанагы ар бирин бир өзүнүн жөндөмүнө ылайык бир жакшы койсоң, аткарып кетет. Колунан келет. Анткени жанагы тытынып окат кылышты. Бирок мыйзам чегинде да, албетте, эгер жазса. Анан эми булар жанагындай бизге ошондойлорду шайлабаш керек экен, абдан эл кыраак болуш керек экен, алданбаш керек экен, мындай бир урулук, аймактык жана башка кызыкчылыктардан эркин болуп, анан биз улуттук масштабта бизге чыныгы кызмат кыла турган өкүлдөрдү шайлашыбыз керек деген жыйынтыкка жана ушул чакырылыш биротоло абдан эң бир катуу мисал болду го деп ойлоп атам да. Булар дагы өзүнүн ар бир нерсе кыймылдын оң жана терс жагы болот. Булар дагы ушунусу менен тарыхта позитивдүү миссиясын аткарды го деп буларга ырашыл билдиргим келет. Сарказм менен айтканыңызда. Жок, сарказм эмес, ар бир нерсе эле. Урматтуу бизди көрүүчүлөр, биздин мейманыбыз коомдук ишмер, дипломат жана тарыхчы Алгыс Кулматов агабыз болду. Келип бергениңизге рахмат, убакыт бөлүп. Рахмат, ийгилик. Пикириңиздерди маектин түбүнө комментарий катары калтырып коюңуздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Баары жарайт. Сиздин реакцияңыз бизге маанилүү. Жакшы, рахмат.